Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Мойденович. Быйыл 2016 жылы тарых маданият жана жылы деп белгиленди. Алдыда 5 март Ак калпак күнү белгилейбиз. Мен көтөрө турган маселе ушул биздин ички маданиятыбыз байыртадан келе жаткан булактарыбыздын бири. Ошондуктан ак калпагыбызга маани берип, ак калпак күнүн жогорку деңгээлде өткөрүүнү сунуштайм. Ак калпак күнүн жарандык активисттер тарабынан бир канча жылдан бери борбор шаарыбыз Бишкекте белгиленип келе жатат. Бул күнү майрамдык саамалык өлкөбүздүн ар бир шаарында, райондо, айылдарда белгиленсе жакшы болот дейт элем да. Ошондуктан биздин ар бир областтарга, райондун акимдери, губернаторлорун айтып, ушул нерсени быйылкы тарых жылына байланыштуу жалпы өткөзсөк жакшы болот эле дейм да. Андан сырткары бул эми биздин ак калпак биз кыргыздын эң бир биздин мамлекет экенибизди эң бир тарыхыбызда бул калпакчы. Ушуну айтат элем. Андан сырткары ак калпак баш кийими бир гана бизде болуп атат, бирок ак калпак өзүбүздүн чеберлер таза кийизден тигип жатканы аябай мени кубандырат да. Ал эми Кытайдан багы синтетика материалда тигилип калпак болуп келип аткандарга ушуларга биз бир бөгөт койсок жакшы болот эле да. Өзүбүздүн калпагыбызды өзүбүз бааласак деген айтат элем. Өзүбүздүн чеберлер таза кийизден чыгарып атат. Эң бир сонун кылып ушу калпагыбызды жасап атат да. Анан башка мамлекеттер ушуну азыр бизнес кылып алыптыр да. Кытайдан келип аткан синтетикалык жанагы арзан калпакты киргизбегенге, өзүбүздүн калпагыбызды өзүбүз сыйлабасак, башка бирөө эч качан сыйлабайт эле. Ушуну айтып кетет элем да. Ошондуктан ушуга өтө бир жакшыраак карап чечип бериңизгенди суранат элем. Экинчи маселе көтөрө турган бул жанагы буга чейин да көтөрүп кеткем. Балдарга зордук, зомбулук, албетте бул мындай турмуш шартка начардыгына байланыштуу. Бирок буга чейин мен көтөргөн нерсе бул багы интернеттерге чектөөнү киргизсек жакшы болот эле. Ошон багы адам баласы көрбөй турган багы видеолорду, роликтерин коюп атпай, ушуларга чектөө киргизсек жакшы болот эле. Ушуну бир жакшы карап кетсеңиздер, ушул жерде жанагы адам баласы багы көргөн кол менен кылганга аракет кылып атат да, ошону чектөө киргизсеңер.